Саламатсыздарбы, Кыргыз футболунун көрөрмандары. 25 март күнү Борборус Бишкек шаарында Төлөнү Мырзаков атынын стадионунда Кыргызстан сааты боюнча 19:45 Кыргызстан Катар беттеши болуп өттү. Оюн башталганга чейин дүйнөлүк азиялык эксперттер Азиянын учурда чемпиондору болгон Катар курамасы 1-номер менен оюн өткөрөрүн жазып чыгышкан. Бирок оюн үстүндө Кыргыз курамасы өз үйүндө болгондуктан 1-номерде топко ээлик кылып оюн өткөрдү. Айтылгандай оюн Кыргыз курамасынын тегеренде жүрдү. Топко ээлөө боюнча да алар алдыда болду. Биринчи бөлүктүн аягында кошулган 2 мүнөттүктө Валерий Кичин стандарт кабалды ишке ашырып, гол киргизип эсепти ачты. Экинчи бөлүктүн 52 мүнөтүндө Катар оюнчусу Мендес бурчтан көтөрүлгөн топту Кыргыз курамасынын дарбазасына багыттап эсепти теңдеп кетти. Андан соң 3 мүнөт өтпөй ошол эле Мендес кызыл айып кагазын алып командасын ачылыкта калтырып кетти. 82 мүнөткө чейин Кыргыз курамасы чабуулга өт алып, Катар курамасынын өз жарым талаасында комого калды. Александр Мищенконун 20 метр абалыктан сол бут менен уткан соккусун Катар курамасынын дарбазачысы Баршам кайтара албай экинчи гол кирди. 90 мүнөткө кошулган 8 мүнөттө Гүлжигит Алыкуловдун кол жазгырып айпайынчага кирип берген пасын Алимардан Шүкүров таамай дарбазага узатып 3-чү голду киргизди. Келме кезек демекчи өткөн коюнду 3-1 жеңген Катар курамасы 3-1 кайра жеңилип, ызасы менен талаан таштап кетип жаткан чагы. Оюнчуларга берилген баа. Оюнчуларга 10 балдык системада баа бермекчибиз. Эржан Токотаев курамабыздын чебдубалы бүгүнкү беттеште өзүнүн сейфтери менен эсибизде калды. Кирген голдо анын күнөөсү жок десек туура болот. Анын деңгээли кыйла өсүп, Европа тарапка жол тартуучу убактысы келген өңдөнөт. Ага берилген баабыз 9. Александр Мищенко. Афифти күзөткөн Алекс кезектеги мыкты беттешин өткөрдү. Оюн аягына чейин оң канатты ишенимди коргоду. Жана киргизген 9 гол үчүн ага берилген баа 9. Кристиан Браузман анын старттык курамда чыгуусу коргонууга ишенимдүүлүктү алып келди. Коргонуудагы алгылык аракеттер үчүн 8,9 деген мааны бердик. Тамирлан Козубаев бүгүнкү беттеште Тамирлан катачылык кетирген жок. Тескеринче топту жеткирип берүүдө жана дарбазаны топту алыстатууда өзүн жакшы көрсөттү. Ага берилген баабыз 8,9. Валерий Кичин коргонууда капитаныбыз ишендүү оюн көрсөттү. Маал менен чабуулга кошулуп, стандарт кабалдан гол киргизип кетти. Ага берилген баабыз 9,1. Эрмек Кенжебаев бүгүнкү оюнда сол канатта чабуулга да, коргонууга да жетишип, Шүкүров менен болгон дуэти жакшы иш алып барды. Ага берилген баабыз 8,9. Элдияр Зарыпбеков Чайка клубунун жарым коргоочусу Максим Лисицын курамада борбордук коргоочу катары пайдаланып келет. Бирок бул оюнда ал таяныч багытын Адилжан Абдрахмановду алмаштырып, анын ордун жоктоткон жок. Кудум эле Адилжан сымал топтун жолун тороп, анын үстүнө сарайып кагаз алган менен Адилжанга окшошкондой болду. Ага берилген баабыз 9. Алимардан Шүкүров Кыргыз маэстросы талаага чыгары менен Кыргыз курамасынын чабуулу топто болорунда шебиз жок. Анын үстүнө креативдүү чечимдерди кабыл алып, көптүк жасаганы менен эсебизде калды. Жана Гүлжигиттен берген пасын ишенимдүү түрдө голго айтканы мактоого арзыйт. Ага берилген баабыз 9,12. Эрбол Атабаев Кыргыз Иньестасы аттыккан Эрбол бүгүнкү беттеште өзүнүн мыкты оюнун көрсөттү десек болот. Анын жеткирип берүүлөр жана топ тартып алуулары өз орду менен болуп жатты. Ага берилген баабыз 8,9. Каймер чабуулда кожого жардамчы иретинде чыккан. Кез-кези менен топту тартып алууларда чабуулга топту сүрөөдө активдүү болуп жатты. Берилген баабыз 8,8. Жөл Кожонун голго суусап турганы оюндан байкалып турду. Болчу топко элешип дарбазага сокку узатууга аракет кылды. Кийинки оюндарда ийгилик каалап, берилген баабыз 8,9. Алмашуудагы оюнчулар экинчи бөлүктүн башында талаа үстүнө чыккан Гүлжигит бир нече жолу топту алдыга сүрөп, каршылаштын дарбазасына жакындоого аракет кылды. Анын 93 мүнөттө голдук асист бергенин байкадык. Ага берилген баабыз 8,7. Кайрат Жыргалбек болуп, чабуулга чыгып, Кожо менен прессингке барып чапты. Бир нече ирет дарбазага кирип баруу аракеттери болду. Ага берилген баабыз 8,3. Арсланбек Бердинов 87 мүнөттө талаага чыгып, сол канатта коргонууга көмөктөшүп жатты. Ага берилген баабыз 7. Киммер 95 мүнөттө чабуулчу Кожону алмаштырып, бир нече ирет топко ээлик кылды. Ага берилген баа 7. Максим Лисицынын чоң эмгеги менен оюн жеңилүү менен аяктаган жок. Өткөнкү оюнда дагы бир топ айырмачылык менен жеңилгенбиз. Бирок бир оюнчуга аз калган Катар курамасын кысымга алып, чабуулга аракетке барууну тапшырма берген Максим Лисицынга берген баабыз 10. Оюндун мыктылары Эржан Токотаев, Александр Мищенко, Валерий Кичин жана Алимардан Шүкүров. Кыргыз курамасы калган 2 оюнду жеңүү менен кийинки раунддагы чыгуу мүмкүнчүлүгүбүзгө ээ болобуз. Сиздин беттеш боюнча оюнуңуз кандай? Дүйнө чемпионатына чыгууга мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Комментарийге жаза кетиңиз.